Бул кадимки мектеп. Бул Курманбек, жогорку класстын окуучусу. Ал аябагандай боорукер, шайыр, футболду да жакшы ойнойт. Бирок аны менен эч ким достошпойт. Бизден алыс жүр. Классташтарым мени менен дос болгулары келбейт. Анткени менин дартыман алар кооптонушат. Мен ВИЧке кабылгам. ВИЧ бул адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу. Вирус кандагы иммундук клеткаларды жок кылат да организм илдетке каршы күрөшө албай калат. ВИЧ корголбогон жыныстык катнашта. Стерилизацияланбаган шприц, ийне колдонууда жана кан куюуда жугат. Ошондой эле эмчек эмизүүдө энеден балага өтүшү мүмкүн. Бул Айгүл. Ал Курманбек менен бир партада отурат. Ага Курманбек окуган китептер жагат, бирге музыка окушат. Бирок эмне үчүн Айгүл башка теңтуштары сыяктуу Курманбек менен сүйлөшүүдөн коркпойт? Анткени мен ВИЧ кол алышууда, сүйлөшкөндө, кучукташканда, беридиш колдонгондо жукпасын билем. ВИЧти толук айыктырууга мүмкүн эмес, бирок организмдин толук кандуу иштөөсү үчүн атайы таблеткаларды ичип, дос күтүүгө, сүйлөшүүгө, керек болсо үй бүлө күтүп дени сак балдарды чоңойтууга болот. Чыныгы дос болууга ВИЧ тоскоол боло албайт. Андыктан футбол ойногонду үйрөнсөмбү деп жүрөм. Жакшы адам болууга ВИЧ тоскоол болбойт. Боорукер бол.